Шайлоонун жыйынтыгына макул эместердин нааразылыгынан келип чыккан митингдер өлкөнү башаламандыкка алып келди. Андыктан азыркы кырдаалдан чыгуунун жолдорунун бири катары парламенттик шайлоону кайра өткөрүү зарылдыгы айтылып келет. Бирок бул өнөктүккө чейин алгач шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү керек деген пикирлер басымдуулук кылууда. Алсак нааразылыктарды пайда кылган номер 2 форма менен добуш берүүгө тыюу салуу жана шайлоо босогосун 3%га түшүрүү. Ошондой эле шайлоо фондун 1 миллион сомго төмөндөтүү керектигин кечээ резиденцияда өткөн парламенттин кезексиз жыйынында бир катар депутаттар айтып чыгышты. Канат Кедерханович, эртең биз мыйзамды даярдайбыз. Даяр. Бүрсү күнү сиз ушул жыйынды жана келбегендердин баарын жыйнап беришиңизди суранам. Бул мыйзамда 2-3 гана маселе коюлат. Биринчи, форма 2-ни жок кылышыбыз керек. Экинчи, парокту 3%ке түшүрүшүбүз керек. Үчүнчү, 1 миллион сом залогду түшүрүшүбүз керек. Анын артына жанагы прописканы жылдырышты дагы 1 айдан ар жагына эсепке албашыбыз керек. Алтынбек Сулайманов буга чейин 7%дык босогону колдоп, 3%га төмөндөтүү бул утопия деп ачык айткандардын бири эле. Төө сурасаң бее берет дегендей 5%-иңиздер өзүнүн эмесин актады. Чындап эле 5% болгондо анан ошо 7-ге токтолдук да. В общем, мындай мурдага кайтып келели депчи. Элдик толкундоолор көп кишинин пикирин өзгөрттү. 7%дык босогону багындыруу көпчүлүк партиялар үчүн өтө эле оор болоорун соңку тажрыйба көрсөтүп койду. Баягы көсөгө акыл түштөн кирет болуп калды да. Буга чейин бул маселени көптөн бери айтылып келаткан маселелер. Адам башына түшүп, кыйналып же жаман жак көргөндөн кийин ушундай чечик кадамга барат экен. Бул деле бул баягы ушул азыркы кырдаалдан чыгыштын бир жолу болуш керек. Эгер ошондойго барса, айла жоктон барыш керек болуп калды. Себеби жанагы көрсөткүчтөрдү өтүш өтө эле кыйын экенин көрдү. Ошол себептен бул кадамга балким барышка туура келет да. Шайлоо адилетсиз өттү деген нааразылыктан улам толкундоолордун келип чыгышына көпчүлүк Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылтабекованы күнөөлөп жатышат. Бирок ал эмнегедир кызматтан кетүү ниетин билдире элек. Буга күбө болгон жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров анын мекемени жетектеп турууга моралдык укугу жок экендигин айтып, адаттагысындай жалгыз өзү БШК имаратынын алдына митингге чыккан. Эми кайра шайлоо болгон күндө деле мен таптакыр ишенбейм. Эмки шайлоо укмуш болот эле. Дүйнө жүзүн таң калтырган булактай таза мөлтүргөн суунун суудай болгон таза шайлоо болот депти. Ошол эле сценарий, ошол эле жорук жосундар кайталанат. Биз эмне жүрө беребизби? Улам шайлоо деп, мына ковид деп атабыз, кыш келатат. Шайлоону токтотолу бир мындай ынанымдуу жолго түшүп, эл өз деңгээлинде шартта жашоого укуктуу да. Өндүрүш Токтонасыров митингин Шайылтабекова кызматтан кеткенче уланта берерин айтууда. Ал эми шайлоо жокко чыгарылганына карабай, партияларга 5 миллион сомдук күрөөсү кайтарылып берилбейт. Бул мыйзамда каралган эмес дешүүдө юристтер. Шайлоо датасы кайра жарыяланса, партиялар бардык процесстерди кайрадан өтүүгө туура келет. Эгер Алтынбек Сулаймановдун сунушу колдоо тапса, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилиши ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.